Бишкекте Кыргыз Республикасынын президенти, Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда биринчи элдик курултай болуп өттү. Курултайга өлкөнүн бардык аймактарынан 1000ден ашуун делегат, чет өлкөдө жашаган мигранттардын жана диний конвенциялардын өкүлдөрү катышты. Элдик курултайда Кыргыз Республикасынын аскердик коопсуздугу тууралуу дагы маселелер көтөрүлдү. Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров өлкөнүн аскердик коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын баса белгилеп, коргонуу жаатында болуп жаткан иш-чараларга токтолду. Коопсуздукка байланыштуу азыркы заманбап чакырыктар коргонуу чараларыбызды күчтөндүрүүнү талап кылып жатканын жакшы билесиздер. Өлкөбүздүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо максатында Коргоо министрлиги кайра түзүлүп, армиябыз күчтөнүүдө. Ага жараша биздин аскерлерибизге коргонуу мүмкүнчүлүктөрүнө көңүл буруп, ар тараптан күчтөндүрүү аракеттерибизге күбө болуп жатасыздар. Мен кызматка келгенде брондолгон аскер техникаларыбыз жок болсо, бүгүн дал ушул коопсуздук маселесине республикалык бюджеттен болуп көрбөгөндөй каражат бөлүнүп, Тигр маркасындагы атайын бронетехникалар, оор жүк ташуучу аскердик унаалар, байрактар тиби 2, акынжы, ак сүңгүр соккуруучу учкучсуз учуучу аппараттары, курал жарактын жана аскердик техникалардын заманбап түрлөрүн сатып алдык. Элдик курултайдын соңунда Кыргыз Республикасынын коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов делегаттарды кабыл алып, суроолоруна жооп берди. Баткен согуштун ардагерлерине 99-2000 жылкы ошол жигиттердин көйгөйүн чечели деген максат болчу. Жүзүндө бердик. Анан калганы ушу биздин жоокерлердин Баткен согуштун ардагерлеринин көйгөйүнү жеткизейин деп ошол максатта турабыз. Андан кийинкиси Баткен болот. Так что үмүтүн үзбөсүн, алардын баарына статус берилет, бүт баарына маселелер чечилет. Республиканын бардык булуң бурчунан келген делегаттар өлкөнүн аскердик коопсуздугунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, аскерге чакыруу, альтернативдик кызматтар жана башка маселелер тууралуу 50ден ашык кайрылуулар болду.